жuma boyu ушул сактык отура албай отурдум. Тиги дүйнөгө барганда, мен өлгөндө андай мындай мааниси бир эле, бирок мындай поэтикалык сап болбой атат да. Анан кыргыздын нукура наркына түшпөй атат. Анан бир жумадайын таап алып, ушу 70 жаштагы бир баладай болуп секирип кетем кээде сүйүнгөм. Таап алып аябай сүйүнүп кеттим. Мен мындай деп отурдум. Когда я окажусь на свете том деген. Тар дүйнөдөн кең дүйнөгө барганда, ата-энемди анда таап алганда, үйдө кандай деген суроо салганда, өмүрүндө калп айтпаган жандарга калп айта албай, жооп бере албай калганда, өкүнөрмүн дудук болбой калганга. Тар дүйнөдөн кең дүйнөгө барармын. Согушта өлгөн агаларым табармын. Өлкө кандай, мекен кандай, үй кандай. Айласыздан калпты оозума алармын. Кантип айтам, жанын кыйып сактаган зор мекени жок болду деп алардым. Тар дүйнөдөн кең дүйнөгө кеткенде, тагдырлашкан досторума жеткенде, кайда жакшы, бияктабы же тияктабы? Суроолорун жаадырышып өткөндө, мен турармын карай албай көздөргө. Тар дүйнөдөн кең дүйнөгө мен келем. Ал үчүнчү дүйнө дайын дегем. Анда тынчтык Алла менен Христос жан кыйнаган суроолорду бербеген. Күзүндө кече берип калсак, мен котормолордон өзүнчө бир блог даярдап атам. Ошо менен шашпай алып берейин. Бул менен таластык мүнөзүм менен мактанып аткандагы котормолчулугумда бар. Студент кезде башталган. Менин колума бир Ордо Дигебодзе деген 4 жизни деген роман тийип калды. Ошону күнү түнү менен окуп, аябай кызык роман экен. Анан мен аны которуп кеттим. Эч ким менен сүйлөшпөй эле, акылдашпай эле. Аны котордум. Анан Снегирев дегендин бир пингвиндер жөнүндө 2 китеби бар экен балдар үчүн. Аны котордум. Котормого кызыгып эле күпүлдөп которуп атам. Жилинскайдын бир тамашалуу аңгемелери бар экен. Аны котордум. Кийин алар кесипке чыкты го. Бирок баарын котормомду көтөрүп алып анан басмага келдим бир күнү. Кыргызстан басмасына келип, анан Дүйшөн Сулайманов деген киши болуш керек ушу. Эмне келдиң дейт. Мен китеп чыгарайын деп келдим дедим. Сен кимсиң дейт. Анан мен студентмин. Десем, карап турдум, келе сол экен деп ойлодум. Анан, сен китеп кандай чыгат билесиң деди. Жок. Китеп чыгыш үчүн жазуучулар союзунун күчү болуш керек. Анан бир 2 жазуучу сага рекомендация бериш керек. Анан ал планга кириш керек, анан ЦКдан бекиш керек, анан чыгат. Түшүндүңбү деп, болбосо чыкпайт деп. Анан ойлодум, мен китебим чыкпаса анан каяктан жүрүп жазуучулар союзунун мүчө болом. Жолдо келе атып ойлодум, анан чыкпасына көзүм жеткен менен жатакананын жанына келип туруп өртөп жибердим элек. Азыр аябай өкүнөм да, мен ал китепти чыгарам деп өкүнбөйм. Ошо кездеги мен ой жүгүртүүм, тилим кандай болду экен, ушуну көрсөм болот деп ойлойм. Ошону көрө албайм. Анан казактардан Махамбет Утемис уулу деген бир баатыр болгон, акын, Абайдан мурда. Ошол Утемис уулунан баштап Абай, андан кийин Мукагалы Макатаевдин мыкты акыны бар эле казактардын. 43 жашында өлүп калды байкуш. 74-жылы өлүп калды. Ага 2000-жылы мамлекеттик сыйлык беришти, 26 жылдан. Мен ойлойсуң да, бул байкуштун сөөгү сөпөт болуп калганга мамлекеттик сыйлыктын кандай кереги бар? Учурунда ал байкуш чырылдап турду. Мен болор кезим болду го деп. Бирок ал мен буудаймын деди. Жанындагылар жок, сен биздей эле арпасың деди. Ошентип отуруп өлүп калды.
Алып oturdum. Kadir Mırzalıyev деген мыкты акын бар эле. Будай өтүп кетти. Анда oturdum. Андан берки Улукбек Эздавлет, Насипбек Айтулунун бир Эшенин уулунда деген жаш акынга чейин баарыныкынан тандап отуруп, мен жанагы Кадыр ага айтып аткан китепти даярдадым. Мен оончулукту токтоткондон кийин баягы бала кездеги өзүм кызыгып жүргөн поэзия, адабият боюнча итим ойгонуп кетип, ошо менен ошол багытка кетип калып атпаймынбы. Бирок чыгармачылардан бир нерсе жасап туруш керек экен деп ойлойм. Мен муну Доромбек байкеден көрүп калдым да. Ал кишинин бир күндүк режимин мен дайыма айтып жүрөм. Эртең менен 6га жетпей турат экен. Гудрондой болгон капкара кофени ичет экен дагы, чыпкасы жок, тамекини бурулдатат, камайдан кетет кино тарткан. Ошондон керели кечке жүрөт, кечинде келет. Эл тамакка кетет. Докан болсо келип эле баягы кофесин ичет дагы, анан отурат. Көрсө эртеңки тарта турган эпизоддун раскадровкасын жасайт экен. Кинодо раскадровка деген бар. Кишилердин сүрөтүн тартат, алар сүйлөй турган диалогдордун баарын сөздөрүн жазат. Кызыктуу жумуш. Ошентип отурат, 9 болот, 10 болот, анан кийин алардын баарын бүткөндөн кийин Светлая боль моя деген роман жазып аткан Алыкул Осмонов, орусча. Ошого отурат. Анан саат 1 болот, 2 болот. Мен кызыгып карап отурам да, бул иш качан уктайт. Анан 1:30 бул киши отуруп, Кулгун деген бир кино сценарий жазып жүргөн, ошого отуруп. 3-үнчү жумушта. Кулгунду бир 4-4:30 чейин жазды окшойт. Анан барып, кичине эле кыйшайып, кофени ошончо ичкен үчүн. Кичине эле кыйшайып дагы чырмайтат, кайра саат алып туруп, кайра кетет. Анан ойлодум, биз жөнүбү? Бұрында бір ұқтып атқан өтіп тұрбай. Еңбекшіл адам ушундай болот турбайбы? Бирок ден соолугун аядында. Уктабаганын ишин ден соолугу кыйын болот. Бирок байкенин ден соолугу мыкты болчу. Мактанасынан тапып жүргөндө бир өзүнө көркөбү мендеше кетти. Себеби мындай болуп калды да. Базар коргондуктар эл учурашып анан коон, помидор, дарбы, стигуларды алып келип, кымызды алып келип. Анан докан кымыздарды уруп атат, коонун да жеп атат. Анан ошончо тиги өзбек киши айтып калды, сиз бул кымыз менен мына помидор, коонду жебеңиз деп. Эмне болот деп. Ичиңиз шуудай чөп. Эмне мелдешесиң деп. Барып элемизчи? Анан экөө мелдешти, 1 ящик коньяк. Мен ушуну жейин деди, ошо жерде канча саат отуруп берейин деди. 2 саат. Болуптур. Bakın koğunda uğratat, pamidor duruvatat, dargısın duruvatat, arkadan kımız çıngırtıvatat. Şu oturat, tigi özbek kara oturat, 1 saattan aşkandan öğün uzulu başlar. Bakın olsa arkadaşlar bakılda oturat, barız kara oturarız. 2 saattan öttü, daha kaç saat oturup vereyim dedim. Tigi bopbos olup kaldı bak. Al, münce oturup oynamadım. Anken oşo кезде kımız içken bizdin aktörlerin var, say-sayda görünün bir aktör bu jolu kızıldap ketip baratası, kıçkırlarına oldu. Anam barıp bir şıralcım tüyünü etep septi onan kayra kırmadı okşoydu. Kayra ketip baratı, kim oylap tapkan beyni sağvay koy söylettire. Şumuzun mına kadar elmeyin dep barıp söylüm karım gülen. Anam oşolardı görgön özbek, bunlar şu deyip çöptü gelirken de. 3,5 saat oturduk. Anam nutuldu deyiş. Ketdi pazar korgonga, al barıp 1 yaşık konyak alып keldi. Doka oşonda da oturat, süйлөшүп отурабыз, картош коканы дозуйун деп. Анан эмеси ички органдары аябай күчтүү болчу. Анан ошону дагы жей турганды берип ичти дагы сталат. Эми айта берсе сөз көп. Силерде көпкө кармады.